Бердіғожа Биназаров, Қайберендин қарғышы. Шығарманы оқыған жана аудиолаштырған Аділет Чубақов. Төртінші аудиобап. Тоқтарбайды қызықтырған белекке келген мылтық болды. Анымен эми бир жолу уға чыкпаса, жаны тынбачыдай абалда калганын Турдукан айттырбай эле билип, айта турган сөзүн камдап, эбин келтире албай жүрдү. 6 жыл бирге жашап, Тоқтарбайдын баскан изинен бери билип, эмне ойлоп жатканын дагы сезип коет. Негизи бул өнөрдүн ээлери чынында эле бир иш кылгысы келгенин алдын ала билдирип алышат эмеспи? Анын сыңары Тоқтарбайдын тоону эңсеп калганын Турдукан 1-2 күн илгери эле билип калган. Кечинде тамакка олтурганда учурун келтирип, Тоқтарбайга айтып калды. Тоқы, быйыл кар калың түштү. Тилди алсаң сен тоого барбай эле жаңы мылтыгыңды асынып алып, ылдыйкы кашатка барып эле кыргоолатып келсең кандай болот? Мен минтеп кош кабат болуп турганда мени санаага салба. Баланын жакшы дени сак төрөлүшү үчүн төрөй турган эне сана чекпеши керек экен. Бүгүн мен айылдык ооруканага барсам, доктор боюңда бар, сенин биринчи төрөтүң сак болуп, сана чекпей жаман ойдон алыс бол деди. Тоқтарбай бул сунушту туура кабыл алып, айткан тилди алып, эртең менен таң эрте жерге жаңы жарык кирген кезде ылдыйкы кашатты көздөй жөнөдү. Жаңы белекке алган мылтыкты асынып алып, андан дагы 2 күн илгери эле кашат жактан бир тайды карышкыр жарып кетиптир деп уккан. Кар калың түшүп, суук катуу болгондо карышкырлар короого чейин кол салып калган учур болот эмеспи? Тоқтарбай жүрөгү менен сезип, токойдун четине келип, кашаттан ылдый түшүп, майда токойду аралап бара жатып, карышкырдын жаңы изин көзү чалды. Бул эми өтө баамчыл кишинин иши. Мындайда Тоқтарбайдын мээси сааттай болуп чыкылдап жакшы иштейт. Дароо из кайсы тарапты көздөй кеткенин байкап, артынан түштү. Чын эле майда бадалдарды аралап жүрүп олтуруп, чоң суунун жээгине жеткенде кайра өйдө карай кетиптир. Ишине берилген Тоқтарбай тим эле шпион аңдаган милициядай эки жакты аяр карап, өзүнө сак болуп баратып, кырга чыгып калды. Кырга чыкканда мылтыктын дүрбүсү менен мерчемдүү жерлерди карап, көзүн алаканга салгандай көрүнгөн токойдон алган жок. Бир кезде майда бадалдын арасынан коён көрдү. Бирок аны атканга кызыкпады. Карышкырды үркүтүп алгандан коркуп. Негизи эле бардык нерсеге аракет керек эмеспи? Анын сыңары Тоқтарбай мындай учурда өзүнүн үшүгөнүнө, курсагы ачканына дагы карабай калган адаты бар. 1 сааттан ашык суу аккан арыкчада жатып, акыры жыш өскөн бадалдардын арасында жаткан карышкырдын чыгып турган тумшугун көзү чалды. Ушул жерден өзүнүн көрөгөчтүгүнө дагы бир жолу таң берди. Аны кантип көрө койду өзү дагы билген жок. Карышкыр жаңы эле курсагын тойгузуп келип, жашынып жаткан болчу. Бул жерди карышкыр 4 күндөн бери жатакка айланткан. Эч ким ойлобойт бадалдын арасын карышкыр байыр алганын. Жөн эле чоң иш бүтүрүп келген чиновниктей карышкыр Тоқтарбайга кабак ачык көрүндү. Эч нерсе оюнда жок. Көзүн алсыз ирмеп, уйкусу келген адамдай тумшугун жерге жөлөп, көзүн жумгандан бери Тоқтарбай даана көрүп турду. Мергенчинин чоң артакчылыгы анын алыс жакынды көрө билгенинде. Жөн адам уга чыкса, уга чыгып жүргөн мергенчилердей өңү аска ташка окшош кайберендерди көрмөк турсун, аларды байкабайт дагы. Анткени алардын уга чыгуудагы шыктын жоктугунан белги берет. Ооба, эгер Тоқтарбайдан башка адам болгондо, жашынып жаткан карышкырды көрмөк турсун, бул аймакта карышкыр бар экенин дагы байкамак эмес. Бир кезде Тоқтарбай акырын артка жылып, эми сайылдый каранын жашырып жүрүп олтуруп, карышкыр даана көрүнчү жерге жетти. Андан дагы ага көрүнгөнгө такыр болбойт болчу. Эч шек бербей, үргүлөп жаткан бөрү баласына 200 метрдей жакын барып, анын таап алган ордуна таң берди. Чын эле эч ким байкабайт болчу. Майда бадал анын болгон денесин жашырып, барнындагы бер жагынан суу агып, ал жерге адам баласы басып бара албагандай жер экенин баамдаган Тоқтарбай тиги бөрү баласын кантип бул жерди таап алганына акылы жетпей койду. Керек болсо канча жыл бул жерде жашап, канча жолу так ушул жерге келди. Бирок такыр элес албаптыр. Бул бөрү жаткан жерде. Эми бул адамдан акылдуу жана куу бөрү баласын кантип атып алуу керек экенине ой жүгүртүп кирди. Мындайда ойлонуп иш кылбаса болбосун билип, алиги бөрү жаткан жерге кантип барууну ойлонуштурду. Мен кыйын деген кишинин кулагын шылый аткан Тоқтарбайга тиги карышкырды атуу алда канча жеңил жана ыңгайлуу эле. Бирок аны кантип ал жерден бери алып өтөт? Маселе мына ушунда болчу. 15 мүнөттөй ойлонгон Тоқтарбай бир кезде мылтыгын мелтерете сунуп,
бөрүнүн бадалдан көрүнбөгөн жамбашын болжолдоп мээлеп, машаны мына басайын дегенде, оңдой берди болуп карышкыр өзү ордунан туруп бери басты. Эмнеге антты Токторбайга түшүнүксүз болуп калды. Жаткан ордунан турганда алиги бөрү Токторбайдын көзүнө торпоктой эле көрүндү. Ушул жашка чыгып мындай чоң карышкырды көзү чалбаптыр. Баамында көптү көрүп калган түрү бар. Болбосо адамдар байралган жерге башка карышкырлар минтип даап жакын келбейт. Бөрү эч нерседен коркпой, ал турсун эки жакты дагы карап койбой, өзүн тоонун башында жүргөн кайбирендей эркин сезип, сууга жакын келди. Көрсө анын суу жегине кулгуп, катып койгон тамагы бар экенин кеч көрүп, ага жакын келип жегени жатканда, Токторбай учурун келтирип, ага алдатып жибербестен амалы кылып, озунуп бөрүнү так жамбашка мээлеп, машаны басып калды. Мындайды күтпөгөн бөрү ок тийген жерин тиштегилеп, жанын алып калуу үчүн бадалга кирип бара жатканда, Токторбай эми дагы ок чыгарды. Ок так башка тийген үчүн бөрү ошол жерден эле жалп кулады. Ошондо дагы бул жарык дүйнөнүн оюнунан ажырап калбас үчүн көзүн ачып, көк асманды карады. Ушул убакка чейин кандай гана жол менен ырыскы таап жеп, өзүнүн көк жалдыгын билгизип, короого түз качырып кирип, жара тартып жеген малдардын каргышына калдымбы дегенсеп, жаны чыга электе көзүн ирмеп койбой, кетирген катасын эстеген адамдай өмүр менен өлүмдүн алдында жатып, кандай мергенчинин огуна туш болгонун билгиси келип, башын көтөрүп карагысы келди. Бирок башын көтөрө албай койду. Чынында ал ажалынын жеткенин билип, ушунча жыл эч кимге алдырбай келип, кантип окко кабылганына жооп табылбай жатты. Жандын чыгышы айтканга оңой болгону менен кандай кыйын. Бул бөрү чынында эле башка жактан ооп келген. Мурунку жылы так ушул маалда канчыгынан ажырап калган. Аны аткан мергенчинин огу моюнга тийип, ошондо дагы жанын алып качып, чоң коктудагы бадалдуу колоттогу үңкүргө келип, 2 күн жатып жан берген. Ошондон бери бул дөбөт бөрү баласы жалгыз күнүн өткөрүп келген. Эми минтип ойдо жок жерден ок жаңылып, өмүр менен өлүмдүн ортосунда жатып, жашоо менен күрөшкүсү келди. Жараты катуу болгон үчүн гана кыймылдаганга алы келбей, кыймылсыз жатты. Токторбай эгер бул бөрү бадалга кирип кеткенде, анда таппай калат беле. Адамдан дагы акылдуу бул бөрү баласы канча адамдын малын жеп сыздатты, ким билет. 2 күн илгери эле Муктарбек карыя келип, арызданып кеткен. Кашаттын кырынан тайымды бөрү жарып кетиптир. Токторбай бир керекке жара деп. Андан 1 күн илгери эле Кутман карыя келген. Ал эшегин жара тартырып жиберип, арызданып, эгер кечинде Турдукан кыргол атып кел деп айтпаганда, бул жакка келмекти эмес. Бөрүнү ал жактан бери алып өтүү үчүн ат керек. Болбосо ушул суукта сууну ким кечип өтөт эле. Токторбай бөрүнү атканына аз болсо да моокуму канып, тоого барам деген ышкысы кайтып, мылтыгын сыноодон өткөзгөнүнө ичинен ыраазы болуп, бери басты да алиги коёнду атып алууну ойлоду. Бирок коён ошол ордундан жылбай турмак беле. Атылган октун үнүн укканда ал ордунан качып кетти да деп ойлоп, майда бадалдын арасынан 2 кыргол атып алып, жаңгана кашаттын кырына чыкканда Дүйшөнбек алдынан чыгып калды. Дүйшөнбектин үйү айылдын четинде болгон үчүн бөрү анын короосуна кирип, байланып турган кунанын жарып кетиптир. Ыза болгон Дүйшөнбек таң эрте айыл башчысына барып, ага болгон ишти айтып, анан Токторбайдын үйүнө келип таппай калган соң, кашатка өзүн издеп келе жатыптыр. Учурашып кол алышкан соң эле Дүйшөнбек болгон ишти болгондой кылып, ичиндеги ызасын айтып алды. Токторбай эч сөз укпаган адамдай алдыга кадам таштап, Дүйшөнбек, эми ал бөрү сенин корооңо кирбейт. Тиги чоң сайдын дайрага куйган жеринде сенин корооңо кирген бөрүнүн сөөгү жатат. Аны ат менен барып албаса болбойт. Деди эле Дүйшөнбек таң калып, эмне, бөрүнү аттыңбы? Деп суроо берген болду. Токторбай башын бери буруп, аткан үчүн айтып жатпаймынбы? Ал бөрү адамдан дагы акылдуу экен. Жашынган жерин көрсөң эле билесиң, анын кандай акылдуу жана куу экенин. 2 күн илгери эле мага Муктарбек байке келип арызданып кеткен, бөрү тайымды жара тартып кетиптир деп. Андай көз көрүнө кол салган бөрү баласы оңой менен аттыра койбойт. Бирок бул жолу ал мага алданып калды. Дүйшөнбек эми чындап ишенип, бөрүнү көрүү үчүн артка бурулду эле Токторбай. Дүйшөнбек ат барбы? Бары бир бул тайгакта ат менен болсо дагы ал бөрүнү суунун аркы жээгинен бери алып чыгуу азапко, деп үн катып, айылды көздөй кадамын шилтеп жөнөдү. Дүйшөнбек кабагы салыңкы үн катты. Мен алгач өз көзүм менен көрүп келейинчи, деп токойду көздөй багыт алды.
Токторбай жолдо келе жатып белекке алган мылтыгы тиги өзүнүн мылтыгынан алда канча жогору экенин салыштырып көрүп, жөн эле сүйүнүп алган. Качан гана айылга жакындаганда мылтыкты эч кимге көргөзбөйүн деген амалды ойлоп, огород менен келди. Бул кезде Турдукан даамдуу кылып картошкага эт кошуп кууруп койгон болчу. Курсагы ачкан Токторбай жаңгана тамакка караганда сырттан айыл башчысы баш болгон 3 киши кирип келип калышты. Алар менен учурашып жатып эле Токторбай айттырбай билди эмнеге келишкенин. Айыл башчысы тасмал четинен орун алып олтуруп жатып: "Токторбай, иш жатак. Билесиң да, биз адамдар качан башка иш түшкөндө гана үйгө баш багабыз. Сенин үйүңө келгенибиздин жөнү бул. Азыр кыш катуу болуп, сууктан карышкырлар корого чейин кол салып, колдон малды жыратылашып калды. Тиги айылдын четинде жашаган Дүйшөнбек таң эрте ишке келип, мага тилин тийгизип кетти. Бир чети анын айтканы дагы туура. Эми сен бир керекке жарап, айылга тынчтык бербеген алиги бөрүнү жайлап бер. Болбосо ал минтип олтурса, адам баласына дагы кол салышы толук мүмкүн. Мен тиги Сапаралы мергенчиге дагы айттым. Баса сен таң эрте кайда жүрдүң? Баягы Кытай байбайкадан чакыртып жиберсем, сени үйдө жок деп келгенден улуу ашынды кичүү кылып өзүм издеп келдим." Сөз кезеги келгенде Токторбай эч сөз укпагандай, курсагы ачка экенин билгизип, берилген суроого жооп бергенге шашылбай, тамактан оозуна салып, оозу бошогондо таң эрте ошол Дүйшөнбектин коросуна кирген карышкыр менен аңдышып олтуруп, аны жан таслим кылып, кар үстүндө 2 сааттай убакыт аңдып жатып, акыры бөрүнү жайлап келдим. Бул айтылган сөздү укканда айыл башчысы баш болуп, жанында ээрчип келген экөө ооздорун ачып эле туруп калышты. Токторбай учурун келтирип: "Андай жаңылыктар бизге эбак эле жеткен. Силер жылуу төшөктө таңкы уйкунун кызуусунда аялыңардын койнунда жатканда мен карышкыр менен аңдышып, кашаттын кырында жаткам. Мага мындан 2 күн илгери эле Мунарбек байке келип арызданып кеткен. Мындайда биз керекпиз дагы качан эгерлер келгенде керегибиз жок болуп, алардан качып жүргөндө силер бизди эстебей каласыңар. Өткөндө эле райондон 2 киши келип, мылтыгың кайда деп опузалап кетти. Деги эле бул дүйнөдө калыстык деген неме жок. Карышкыр күч болгондо минтип үйгө чейин издеп келип каласыңар дагы, эгерлер келгенде таптырбай калганыңар бар экен." Майсалбек туура айтылган сөздү үн катпай угуп туруп: "Токторбай, сен чын айтып атасыңбы?" деди эле Токторбай кабагын түйүп: "Менин калп айтканымды уктуң беле? Аны коюп ал карышкырды суунун аркы өзүнөн бери алып чыгарып бергенге жардам бер. Абдан куу карышкыр экен. Эгер дагы 2 күн болгондо ал адамдарга дагы кол салып, ошондо ал тамалыңар кетмек. Сапаралыны мен жакшы билем. Ал киши токойго барып ок чыгарып, карышкырды атмак турсун, аны үркүтүп жиберип кайра келмек." Майсалбектин дагы укканы бар Сапаралы жөнүндө. Чын эле ал кишинин терс сапаттары айтыла калып жүргөнүн. Бир чети алиге бөрүнүн атылганын угуп Майсалбек: "Азыр эле мен 2 күчтүү баланы 2 ат менен жиберейин сага. Карышкырды бери алып чыккыла" деп. Деди эле Токторбай: "Терини талашпайсыңарбы? Аны мен эмгек менен аттым, өзүмдүн огум менен." Деди эле Майсалбек башын ийкеп: "Макул. Бирок жогору жакка отчет берейин. Бир мүчөсүн бизге бергендей бол" деп суроолуу караганда Токторбай ойлонуп туруп калды да: "Макул. Баш сөөгүн берем. Башка эч жерин бере албайм. Теринин сапаты кетип калат" деди эле. Майсалбек бул сунушка макул болуп, иш оңой чечилгенине ыраазы боло, ордунан туруп баратып: "Азыр сага Молдобай менен Камчыбек келет. Аларга сен көргөзүп эле кой. Калганын өздөрү жасашат" деди. Бул окуя айыл элине желдей тарап, Токторбайды мактап эле жатып калышты. Чынында эле бөрүнү атканы айыл ичи тынчып эле калды. Ооба, бул дагы пендечилик да. Башка иш түшкөндө гана мергенчилер эске келип, ушундайда керекке жара деп арыз арманды айтып келген. Токторбай аткан бөрү жети кар баскан, башка жактан ооп келген бөрү болчу. Мурунку жылы кудум азыркыдай айыл ичине эч тайманбай кирип келип эле малды жара тартып кеткенин жогорку райондун айылынан кудага келген кишилер айтып, биздин айылдын мергенчилери ат албай коюшкан дегенде гана бул сөздү уккандар Токторбайдын мергенчилик өнөрүнө баа беришип, аны мактаганга өтүштү. Кудага келген чокчо сакалы бар, өз жашынан жаш көрүнгөн кумаш карыя өзүнүн кадырын салып: "Анда мени сыйласаңар, ошол мергенчини мында чакырып келгиле. Анын жүзүн көрмөйүн, мен бул жерден кетпейм" деп талап койду. Куданын айтканын аткаруу салтта бар эмеспи? Эки баланы Токторбайдын үйүнө чуркатышты. Бул кезде убакыт күн кыска болгон үчүн бир топ эле кеч болуп калган. Токторбай жаңгана төшөккө жатып, Турдуканды эркелетип, "Мага уул төрөп бересиңби" деп жатканда, беймал убакта эшиги кагылып калды.
Мындай убакта эшиктин кагылганы албетте адам баласына жаман ойду ойлогонго мажбур кылат эмеспи? Докторбай өзү келип эшикти ачып, бул ким дегенде Эшматтын улуу баласы Самат: "Байке, мен эле Саматмын. Сизди атам азыр келсин деп чакырып жатат", деди. Докторбай таң калып: "Эмнеге? Менин атаң менен мамилем деле жок. Керек болсо өзү келсин. Болбосо эртең менен барам", деди эле Самат. "Байке, барбасаңыз болбойт. Үйгө куда келген. Гүлин эжем турмушка чыгып. Анан кудалардын улуусу жашы 70ке барып калган Кумаш куда талап койду. Азыр сизди мында келсин деп. Барып жолугуп кайра кетиңизчи. Куданын айткан аткаруу биздин милдет эмеспи?" деди эле Докторбай. "Эртең менен өзүм барып жолугам. Азыр жатып алып тур деп кой", деп айтып, эшикти жаап алды. Эшмат жакшы билет Докторбайдын мүнөзүн. Анын келбесин алдын ала билген. Эми өзү келбесе болбой калганын билип, баштыкка куданын кешиги деп бир нерселерди салып алып, адамалы карыяны ээрчитип алып кайра келди. Минткенинин дагы жөнү бар. Бир келген куданын талабын аткарбаса, кадыры сынып калышы толук мүмкүн эле. Докторбай төшөккө келип жатып, ким экенин Турдуканга айтканда эле Турдукан: "Бекер кылгансың. Сен өзүңдүн кадырыңды биле жүр деп канча айтам. Андай жерге жөн адам чакырылбайт. Балким бүгүнкү карышкырда атканың кудаларга жетип, кудалар сени көргөнгө куштар болгон үчүн чакырткан чыгар. Билесиңби, сен айылгыл эмес, районго атың таанылган мергенчисиң. Өткөндө сен тоонго кеткенде, Бейшендин баласы аял алып келип, келиндин тоюн бергенде кишилер сени абдан көпкө кеп кылышты. Ал турсун райондо сенчилик аткан мергенчи жок экенин айтышканын кулагым чалды. Ошондо мен дагы өзүмдү жогору сезип калдым, мергенчинин аялымын деп." Докторбай таң калып, чын эле бүгүн айыл эли бүт мени ооздорунан түшүрбөй калышса керек. Анткени алиги мен аткан бөрү эч тайманбай корого чейин кирип малды жара тартып кеткен эле. Кээ бир ушакчылардын апыртып айткан сөздөрү менен тең тоо болуп айтылып жаткан чыгар. Турдукан ушул жерден дагы өзүнүн артыкчылык сапатын белгизип: "Токо, эми сен баягыдай бала эмессиң. Эли оозуна алынып калган соң өзүңдүн ордуңду билип, орунду сүйлөп, түнтүк мүнөзүңдөн алыста элге мамиле жасаганды бил. Сен бүгүн айыл башчыга абдан эле орой сөз айтып салдың. Ошол сөздү башкача жол менен айтсаң дурус болмок. Дегеним, азыр эл сенден көптү үмүт кылып калды. Үмүттү аткара бил. Мен сага акыл айткандан алыспын. Бирок кетирген каталарыңды мен айтпаганда ким айтат?" Докторбай даамдуу айтылган сөзгө моюп: "Чын эле мен дагы сезип калдым айыл башчыга катып айтып алганымды." Сөз ушул жерге келгенде эшик кайра кагылып калды. Докторбай дароо эле билди ким экенин. Турдуканга кайрылды, башын жаздыктан көтөрүп: "Мени уктап калды деп айтып койчу", деп жаткан ордунан турбай койду. Турдукан кийинип чыгып эшикти ачканда, өзү күткөндөй эле Эшмат менен адамалы карыяны көрүп, уялып кетти да: "Киргиле үйгө", деди сыпа. Астананы аттагандан кийин эле алгач адамалы карыя оозунуп: "Докторбай кайда?" деди. Ушул суроонун берилишин күтүп тургансып Турдукан: "Уктап калды эле. Мен уйкум качып, ойго жаткан болчумун." Эшмат эми сөздү өзү алып: "Эй, келин бала, аны ойгот. Болбосо биз келген кудаларга уят болобуз. Биз дагы оозубуздан жаңылып, Докторбайды чектен сырт мактап жибербедикпи? Эгер биз тилибизди тишибизге катканда, минтип силердин тынчыңарды алып келбейт элек. Кудабыз аны менен азыр ушул жакшы тасмалдын үстүндө сүйлөшөм деп талапты катуу койду. Сый көрүп, бүгүнкү аткан карышкыры жөнүндө өз оозунан уккусу келдиби ким билет. Кудабыз дагы оюндагысын бербеген киши көрүнөт." Турдукан маанилүү айтылган сөзгө муюп: "Мен азыр аны ойготоюн", деп ички үйгө кирип, Докторбайга болгон ишти айтып түшүндүрүп, аны көндүрүп чыкты. Докторбай кийинип чыкканча тигилер ала келген кешикти алып чыгышып, тасмал четине коюшту. Докторбай ички үйдөн чыкканда экөө тең улуу баштарын кичүү кылып, ордуларынан тура калышты. Ушул жерден дагы бир жолу сезди: Докторбай бүгүн чоң иш кылганын. Учурашкан соң кара күчкө: "Бүгүн абдан чарчап калып турмун. Алиги карышкырды таң атпай суукта 2 саатка чукул аңдып жатып, азыраак суук дагы өтүп калган окшойт", деди. Бул эми тиги жогору жакта иштеген чоңдордун актануу максатында айтылган сөзү болчу. Алар дайыма эле актанып, кече эл менен жолугушууда жүрүп, суук өтүп калса керек деген сөздү көп айтышат эмеспи? Докторбай эмне болуп бул сөздү айтты, өзү дагы байкабай калды. Эч качан жасаган ишин милдет кылчу эмес. Ушул сөздү айтып алып, өзүн өзү жек көрүп кетти. Андан дагы сөзүн коштоп адамалы карыя: "Ооба, таң эрте калың карда 2 саат жатмак турсун, малга чөп салып келгенче адам суукка карышат чөт. Дагы сенин ден соолугуң жакшы экен. Негизи эле мен бала кезден мергенчилердин ишине баа берип келем. Эмне деген гана азаптарды баштарынан өткөрүшөт", деп жан тарта сүйлөдү.
сөзгө сөз уланып, уақытқа азыраак уттуруп коюшту да, анан ээрчише басып сыртка чыгышты. Бул кезде Кумаш карыя жол карап калган. Оба, Кумаш карыядагы учурунда алдына киши салбаган көз катар мергенчи болгон. Канча жолу ашып эл куу жолда калды. Бирок бир нерсе атып алганда эле баарын унутуп, кайра эле ууга чыккан адаты бар болчу. Бир жолу эч тайманбай малга эле эмес, айыл элине дагы кол салып калган карышкырды аткан. Көрсө ал бөрү баласына кутурма тийиптир. Болбосо айылга чейин чаламандын чак түшүндө кирип келбейтир да. Аны атып, дароо эле жерге көмдүргөн. Эми анын канчыгын атуу үчүн Кумаш кеминде 5 күн тоодо аңдып жатып, акыры куюлма таштагы майда бадалдан таң кулан өк атып келе жатканда, өзүнүн көк беттигин салып, таң атканча уктабай жатып, аңды олтуруп араң аткан. Анткени кечинде анын изин көргөн болчу. Анан бадалдын арасы кыймылдап кеткенин байкап, күн жаңып аткан кезден таң атканга чейин аңдып жатып, акыры аткан. Чыныгы ал канчыгыдагы кутурма менен жаңы ооруп баштаган болчу. Эгер аны атпаганда канча малга оору жугузат эле. Токторбай эшиктен салам айтып кирип келгенде, Кумаш карыя сыртта жүргөн. Тасмал четинен орун алып олтурганда Эшмат: "Кумаш куда кайда кетти?" деди эле орто кызып калган маңдай чачы түшкөн кара киши тамашага чалып: "Аң улаганы кетсе керек, жаш кезин эстеп", деди. Бул айтылган сөз менен эле Токторбай тиги өзүн чакырткан киши өзүнүн өнөрлөшү экенин аңдап, кызуу сөз болорун алдын ала билди. Аңгыча сырттан тиги киши кирип келип, Токторбайды көрүп эле: "Сен калп айтпасам, Тилебалдынын уулу болбо?" деди эле Токторбай башын ийкеп: "Ооба, чоң атам Айдарбек", деди эле Кумаш кучактап бетинен өп: "Мына, жетим жетилет деген ушул. Мен атаңдын жакын досу элем. Сен энеңдин боюнда бар кезинде акыркы жолу жолугушкан элек. Тилебалдынын эле өзү турбайсыңбы? Сени көргөндө мен досумду көргөндөй болуп, ал турсун ал тирилип келгендей сезилип кетти. Мына, бала атанын, кыз эненин күзгүсү деген ушул. Эмнеге эле бүгүн мен сени көргүм келип жатат десе, маселе мына бул жакта жаткан турбайбы?" деп Токторбайга катарлаш олтуруп жатып: "Атың ким?" деди. Токторбайдын ысмын укканда Кумаш ойлонуп: Болсун. Ысмыңды ырымдап койгон тура. Бала токтосун деген мааниде. Атаң сага чейин дагы 2 балалуу болуп, кичинесинде чарчап калыптыр. Анан сен төрөлгөндө абдан сүйүнсө керек. Негизи эле балага атты илгери ырым менен койчу эле. Азыр ал кезде колдонгон ырымдар дагы колдонулбай баратат. Токторбай деген ысымдын өзү эле айтып турбайбы, ырым менен коюлганын. Эми сен менин сөзүмдү ук. Сен менин аяшуулум болуп калат турбайсыңбы? Мен мында келгени сен жөнүндө, сенин дарегиңе карата жакшы сөздөрдү уктум. Жакшы адамдын артынан жакшы сөз ээрчейт. Жаман адамдын артынан кулакка жат, жаман сөздөр айтылып, андай жаман сөз ээрчиген киши менен кишинин жолугушкусу дагы келбейт. Ал эми сен өзүңдүн жакшы адам экениңди өзүң биле жүр. Азыр мергенчиден көп эч нерсе жок. Бирок оозго алынган жөн адамдын колунан келе бербейт. Мен жакында шаарга барып, бир акчага көпкөн адамдын кулагын мергенчи шылай атканын угуп, аны кандай киши аттуу болду экен деп таң калып калдым. Учурунда мен дагы атаң менен курдаш болуп, тоого бирге ууга чыгып жүргөн элем. Бул карлык деген балекет акырын жылып келип, байкатпай эле адамды өзүнүн чеңгелине имерип алат экен. Биздин убакта азыркыдай жаңы заманбап курал жок эле. Азыркы куралдарды көрүп алып, ушундай бир таң калам. Баса мен көп сүйлөп баратат көрүнөм. Кандай анан жашооң? Деп сөз учун башкага бурду. Токторбай өзүнүн кадыры учурда шаарда дагы узун сабак кеп болуп айтылып жатканын билип, берилген суроого кыска гана ооз учунан ойдогудай эле деди. Кумаш кабагы ачык. Бүгүнкү бөрү баласын кантип атып алдың? Ал бөрү өткөн жылы биздин райондун айылынын малын бирден терип, эч кимге алдырбай койду эле. Канчыгын бир жаш бала чалажан кылып аткан экен. Анын сөөгүн эч ким таба албай калды. Балким ал тирүүбү ким билет. Бөрү баласы менен иттин жаны бекем болот. Эгер канчыгы тирүү болсо, анда ал алган жаратынан алыс бара алмак эмес. Анткени аткан бала айткан: "Ок кежигесин үзүп кеттиби, жерге жыгылып түшүп, майда бадалга кирип кетти" деп. Ким билет, балким канчыгы биздин аймакта жүрөт чыгар. Токторбай сөз кезеги келгенде коңур үнү менен салмактуу кээ учугун таштап, үнүн бийик чыгарып, бүгүн эртең менен айылга тынчтык бербеген карышкырды
ылдыйкы кашаттан 2 саатка чукулдап аңгып жатып атып алдым эле. Кечке үйдөн киши тынган жок. Мындай бөрү баласын дала эле жолуп аттым. Ушул атканым абдан барктуу болду. Сиз айткандай, ар бири өнөрдү багып, аны асырай билиш керек эмеспи? Мен дагы тээ бала кезимден колумда мылтык түшкөн жок. Дарак бир жерден көгөрөт деп айтылгандай, эми гана айыл элиме кадырым сиңип, оозга алына баштадым. Бирок мага тынч жашоо керек эле. Менин коркконум эми тиги жогору жактан кишилер келип, ар кандай талаптарды койбосо болду. Кумаш сөздү аягына чейин угуп, "Ай, келсе келе берсин. Келгени кайра жакшы да. Сен айткандай ырыс кылуу кишилер менен табакташ болгонуңа сүйүн. Ырыс ойт, бакыт конот деп айтылган сөз бар. Жакшы жашап өтүү ар бир инсандын милдети. Бирок кээ бир деңгели пас адамдар кекиртектин кулу болуп, элге кошула албай калган. Андай адамдардын оозунан дагы жакшы сөз чыкпайт. Качан болсо бирөөнүн жаман гана жагын көрүп, жаман гана сөздөрдү оозанышат. Алиги пас адамдарга караганда эл жакшысы аталган билерман адамдар менен жүргөнгө эмне жетсин? Баса, Токторбай, канча балаң бар? Деди эле Токторбай ушул суроонун берилишин күтпөгөн үчүн үнүн жапыс чыгарып, азырынча балалуу боло элекмин. Бирок күтүп жатабыз, деди оозунан жаңылып. Анткени эч кимге билгизбей тура туралы деген эле да Турдукан экөө. Кумаш кабагы салыңкы. Токторбай, экөөбүз ээн олтуруп сүйлөшө турган сөздөр көп экен. Мен айттым го, атаң тилеп алды менен жакын дос элем деп. Ал мага болгон сырын айтып берди эле. Аны сен экөөбүз ээн олтурганда айтып берем. Макул көрсөң кийинки аптанын бейшемби күнү үйгө кел. Мен бир кой союп сени коноктогончо досума Куран окутуп койгонум оң. Баса, келин баланы ала кел. Бул жалган дүйнөдө адам баласынын колу бошобойт. Иш качан жан бергенде гана бүтпөсө бүтпөйт. Токторбай, эми сен барсаң бара бер. Бирок мен сени күтөм. Аяш атаңды күттүрүп коюп, болбогон шылтоону бетке кармап келбей койбо. Илгертен бери айтылган кеп бар. Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деген. Мен атаңдын сындашкан эмес, сырдашкан, өнөрлөш досу болчумун. Жакшы кишинин өмүрү кыска болот тура. Атаң ченебеген жакшы киши эле. Колу ачык, кызылды кызганбаган, шыралга сураган кишилердин тааныбаса дагы колун куру калтырбаган, жоомарт, анан чечкиндүү адам эле. Мага мергенчилик өнөрдүн көп түрүн үйрөткөн. Ал турсун бөрүнүн жатагынан бери билгени, кайсы учурда ууга чыгат билип койчу. Ал эми кайберендин үнүн туурап, кайсы кийик бооз, кайсынысы кысыр, дүрүү менен карап эле билген ашыкча адаты бар эле. Андай өз ишине тыкан мергенчи жок азыр. Жөн эле жолу болуп, байкоостан атып алган кийиктерин узун сабак кеп кылып айткан мергенчини мен мергенчи деп деле ойлобойм. Чыныгы мергенчи дайыма ичине сыргатып, сендей болуп сөзгө сараң болгону дурус. Атаң дагы сөзгө сараң, анан учурун келтирип, кыска сөз менен бир нерсени түшүндүрүп айтып койгон жакшы сапаты бар болчу. Мен сенин атаң менен ууга чыкканда өзүмдү эркин алып жүрчүмүн. Билинбегени менен мергенчилердей жаман калк жокко. Нак көрө албастык, кызганчак, ырымчыл, көр жемечи, майдачыл калк мергенчилер. Ушул жашка келгени мен тилеп алдыдай өз ишин так билген, анан албаган мергенчини көрө албадым. Канчалаган мергенчилер менен ууга чыктым. Эгер айдоодон же аткандан ката кетирип койсоң болду. Сөз менен жеп салышат. Кечирип койгула. Чыгып калбадымбы сөздүн уусунан тажап. Биздин айылда Төкү деген кары мергенчи бар. Ал киши жакшы атат. Бирок майда анан чалкып жаткан тоону да кызганат. Бир жолу кийикке бара жатсам, таң эрте алдымдан чыгып айтып жатат. Бул коктого барба, ал жакка мен гана чыгышым керек деп. Ошол сөздү угуп, ушундай бир жаман акыбалда калдым. Чынында эле ал ичке тарашаны кайбиренде эле байыра албайт эле. Эмнеге кызганды билбейм. Сөзгө сейгилгенде үй эси Эшмат: Куда, эми тос берели. Тамакта бышып калыптыр. Сиз айткандай мергенчилердин сөзү түгөнбөйт. Тиги Амангелди байк айткандай, эми бир ок менен 6 ыйлыкты атып алган сөзгө жете электе, сөздү башкага буралы. Деди эле Кумаш: Эмне дейт? Эмне ал киши бир ок менен 6 ыйлыкты атып алыптырбы? Ушул жашка чыкканы мындай шумдук туккан эмесмин. Деди эле Эшмат күлүп: Сиз жана мергенчилердин калп айткан сапатын айтпай кеттиңиз. Бизде бир байке бар. Ал киши ууга чыкканда такыр куру колго айтпайт. Бирок калп айтканы билинип калат. Анын жоруктарын айтсак сиздер күлүп атып тамак ичпей каласыңар. Бир ок менен ал киши керек болсо тоонун болгон кайберендерин деле атып алат. Деди эле Кумаш күлүп: Силерде да бар турбайбы? Биздин Каныбектей зериктирбеген киши. Каныбек менен бир тасмалда отуруп калсаң,
Ал киши керек болсо Усуп Алиев менен дагы ууга чыгып жиберет. Бир жолу айтып жатпайбы, аскерде жүрүп Брежневке жолукканын. Ал турсун аны менен Россиянын бир токоюнда жапайы каманатканын. Андай калыпты айткан адам дагы болуш керек, ар бир айылда. Бул сөздү укканда тасмалдын четиндегилер кыраан катка түшүп күлүп эле калышты. Чынында эле мергенчилер өздөрүнүн ууга чыккан жоруктарын тим эле образга кирип айтканда калыпты айтып алгандарын билбей дагы калган учурлары болот эмеспи? Бир жолу Токторбай менен бирге ууга чыккан Амангелди болгону бир кийик атып алышкан. Анан эле көпүрөнүн кырында туруп алып, топтошкон кишилерге тим эле берилүү менен кыпчык таштан аткан кийикти калыпты чындарлаштырып айтканын уккан Токторбай уялганынан басып кеткен. Ал кийикти Амангелди атпай эле Токторбай эч кандай кыйынчылыгы жок эле атып алган. Ошол окуяны өзү айткандай кылып, тим эле колу менен жаңсап, ал турсун кийик кантип жыгылганынан бери айтканы бир жагынан күлкүсүн келтирип, айла жок башын чайкаган. Анан кантип ал кишинин калпын чыгарат эле. Эгер Токторбайдай болуп 5-6 кийикти уда атып алган болсо, жөн эле бир том китеп кылып жазат беле, ким билет. Токторбай түн ортосунда биринчи тамакты жегенден кийин эле кетип калды. Кумаш качан Токторбай кеткен соң айтты: "Өзүңөр эле калыс болгула. Алиги баланын атасынын ысымы тилеп алды. Бул ысым дагы ырым менен коюлганынан белги берип турат. Өзүнүн дагы ысымы Токторбай деп, токтосун деген ырым менен коюлганын аттын өзү эле айтып турбайбы? Булардын аталары каргышка калган. Болбосо башка жарды болбойт эле да. Негизи эле улуу Алла жараткан жаныбарлардын жанын кыйган такыр эле болбогон иш. Мен дагы бир жолу алыскы чаткалдын тоолоруна жаш кезимде ууга чыгып, бир окуяга туш болгом. Ошондон кийин ууга чыкканга ынтызарым басаңдап калган. Мына буга бир эле мисалды эске алалы. Кадимки эле кожо жаш мергенчилик менен жүрүп эмне болду? Ал дагы башка жарды болгон. Болгону бир баласы болуп, кийин өзү асканын бетинде калып каза болгонун билесиңер. Илгери 50-жылдардын башында силердин айылдан бир мергенчи тоого барып каза болуп, сөөгү 2 жылдан кийин табылганы жөнүндө кулагым чалды эле. Көрсө ошол мергенчини биз жактан барган кызганчаак мергенчи атып салган окшойт. Анткени ал киши кече жакында эле каза болду. Жаны үзүлөрдө алиге силердин айылдык мергенчинин атын айтып, жанымды кыйнабачы, кечирим сурап жатпаймынбы деп абдан кыйналып жатып жаны чыгыптыр. Мына адамдын өмүрүндө сабын болгон кишинин жасаган иши жана кыйналган азабы. Өзүм бир кезде өлбөчүдөй сезди да. Бул мергенчилердин жоругу дагы кадимки кумарчылардай оюнга берилгендей эле азарт. Мен дагы мергенчи болуп бул өнөрдүн ичине камтылган сырларына күбө болуп калбадымбы? Бир жолу мени дагы бир картаң мергенчи арданып кетип атып сала жаздаган. Ошондо алиги баланын атасы алып калган. Болбосо мен силердин араңарда какшанып отурбайт элем. Менин милдетим тиги баланы сыйлап койгон. Ал бала бирок мага жакты. Унчукпаган, сөзгө сараң, сөздү багып сырын ичине катат тура, атасындай болуп. Негизи эле ал аз сүйлөгөн кишиден көп үмүт кылса болот. Ал эми оозуна алы келбеген, ала көдөк, мактанчаак адамдар болгон сырын тез эле ачып салат дагы элге баркы жок болот. Сөз ушул жерге келгенде адамалы карыя сөздү бөлүп: "Сезди тилеп алды, эмне болуп өлүмдөн алып калды эле?" дегенде кумаш өткөндө эстеп: "Анда менин жаш кезим болчу. Жашы 70ке барып калган омоке карыя менен ууга чыгып калдым. Биз экелик атып алдык. Аңчы эле ылдыйкы капчыгайдын ичинен мылтыктын атылган үнү чыгып калды. Булар ким дегенче болбой эле тилеп алды менен бир киши жаныбызга келип учурашкан соң шыралга деди. Тиги омоке карыя аткан олжолорубузду кызганып унчукпай койгондо мен уялып: "Болот. Аны коюп силер кимсиңер?" деп суроо узаттым. Алар аты жөндөрүн айтышып, пиз аткан мылтыктын үнүнөн алардын ата турган кайберендери үркүп качып, азыр бир эле эликти атса, анысы дагы аскага илинип калды деп өздөрүнүн жөнүн айтышты. Сөзгө уланып, бир сыйра эт дагы отко кууруп жегенге жетиштик. Аңчы эле мелдеше кеттик. Бута атым ким кыйын мергенчи экенин билмекке. Алгач омоке атты. Анын аткан ого такыр эле бутага жакындаган жок. Анан тиги орто жашка барып калган Мадан деген киши атты. Анын огу дагы тетири кетти. Анан тилеп алды атканда анын огу так бутага тийди. Мен аттым. Менин огум бутага тийди. Бирок аткан нерсем жыгылбай калды. Ошондо чыр чыгып кетти. Алгач эле омоке карыя чырдап кирди. Анткени анын аткан огу бутага жакындамак турсун такыр эле алыс кеткен да. Чырдын аягында ушунун баарын сен баштадың деп эле омоке мылтыгын мага кесип атканда
Тилеп алды ушундай бир ыкчам кыймыл менен барып тигинин мылтыгын ылдый кыла калды. Ошондо ок жерге тийип калып мен аман калгам. Көрсө тиги киши тигилерден этин кызганып, ал турсун шыралга дегенде унчукпай койгондо мен болот алгыла деп андан уруксаты жок айтканым Омокеге жакпай калыптыр да көрсө. Анан эбин келтирип менден өч алууга мылтык менен атканда тигинтип тилеп алды мени сактап калбадыбы. Ошондо алиги Мадан деген киши Омоке карыяны ушундай бир жаман сөздөр менен ашата сөгүп, мени өздөрү менен бирге алып кетти. Тиги олжолорду Омокеге берип, ошол жерден мен тилеп алды менен жакындан таанышып, жакшы дос болуп кеттик. Бул мергенчилердин жоругун айтып олтурса сөз түгөнбөйт. Куда сиз жана кеп кылып өттүңүз. Чаткала барганда бир окуяга туш болуп, ошондон кийин мергенчиликке болгон ынтызарын басаңдаган деп. Эмне сырга туш болдуңуз эле? Деди эле Кумаш бир саамга өткөндө эстеп, ал дагы бир узун сабак кеп болот. Теги чаткалдын тоолору биздин тоолордой эмес. Бирок абдан эле сүрдүү, анан көбүнчө жылаңач чаптарга бай келет. Анткени тоонун күнгөй бетине карагай бакшак деген өспөйт да. Биз 2 күн ат менен жол жүрүп, анан Мерчемди жерге жеттик. Мен ал жердегидей кийиктин быкпырдай кайнаганын көргөн эмес элем. Биз таң эрте туруп алып, үчөөбүз 2ден гана кийик аттык. Андай жерден ынсапты дагы сакташ керек да. Кеп атып алсак, кумарга азгырылып, атка эле жүк болмок дагы, анан ысырап дагы болот эле. Түшкө чукул биз атып алган олжолорубузду аттарга жүктөп, капчыгайдын ичиндеги үңкүргө кирип жай алдык. Мен чарчаганга ушундай бир нерсени сезбей уктап калган экенмин. Канча жатканымды билбейм. Көзүмдү ачсам маңдайымда көзүнөн жаш агып, кадимки Кайберендин башы турат. Эмне болуп кеткенимди билбейм. Бир кезде алиги Кайберенге кадимкидей тил бүтөп, жаш экенсиң, мейлеме. Менин сага карыгышым өтпөй калды. Сен эмнеге баласы бар Кайберенди аттың? Анын баласынын убалынан корксоң боло, деп айтып эле жок болуп кетти. Менин денем калтырап, ордумдан не бир тура алсамчы. Бир кезде жолдошторум келип, колумдан тартканда гана эсиме келип, аларга сыр бербей сурадым. Эмне биз баласы бар кийик аттык беле деп сураганымда жолдош, сен аткан маралдын эмчегинен сүт агып жатканын байкагам, жана атка жүктөп атканда деди. Көрсө мени атат деген ушул экен деп, эч тандабай эле атыптырмын да. Ошол окуядан кийин жалаң гана Кайберендин эркегин атып калдым. Тиги Токторбайдын атасы дагы мага бир болгон окуяны айтып берди эле. Аны мен баласына гана айтам, деп сөзүнө чекит койду. Сөз угуп олтургандар бул айтылган сөздү ойлонуп жатышкандарын алардын үшкүрүктөрү эле билгизип койду. Эмне болгон күндө дагы жанбы, малбы, бала үчүн энеден өткөн ыйык эмне бар? Бала эне менен гана бактылуу экенин ким таналат? Балким Кумаш атып алган эне Кайберендин улагы канча күн энесин издеп маарат экен. Негизи эле баланы энеден, энени баладан ажыраткан бул жашоонун мыйзамында өтө эле одоно жана кечирилгис күнөө экенин ким билбейт. Ал эми мергенчилер эне Кайберенди же бала Кайберенди атып алганына сүйүнсө, ал эми Кайберендер үчүн кандай гана азап жана жоготуу экенин көз алдыбызга элестетип көрөлүчү. Кумаш сөзүнүн аягына чыкканда, ал жердегилер бир гана энесинен айрылган улакты аяп, ушул жерден өзү айтып берген Кумашты жаман көрүп турушту. Өзгөчө эне болгон аял кишилер. Аңгыча эле колго суу куюлуп, улук тамак эт тартылып, 5 бармак алдыга келди.